Эки шал кемпирдин урушканын көрүп таң калдым. Азыркы жаштардын сөзү менен айтканда кырышкам кетти да. Азыркы жаштардын сөзү менен айтканда ушундай болдум. Карап отуруп кандай болуп кетти дедим. Мынтип урушат экен. Шалы байбичесине айтат. Я үйүңө будай толгур. Экөө ушундай бир нерсени талашып атат. Я үйүңө будай толгур десе, байбичесинин жоон карагыла. Намазыңыз кабыл болуп калгыр дейт. Мен баягы экөө не кылып атканын түшүнбөй калдым мен. Урушуп атабы, эмне жаңылмача айтып, таусмак айтышып атабы? Кара. Элестетин. Ушул аксакал байбичесине үйүңө будай толуп калгыр. Үйүңө будай толуп калгыр деп ошол жерде карга деле. Экөө өтүп кетти. Намазыңыз кабыл болгур деди эле. Ошол аксакал саждада жан берди. Ошол аксакал саждада жан бергенин көрдүм. Үйүңө будай толуп калгыр деген аксакалдын байбичеси өткөндөн кийин балдарынын байлыгы азыр үйүнө батпай, байлыгы жалаң кайрымдуулук кылып жүргөнүн дайым көрүп келем мен. Биздикилер болсо баягы оор сөздөн килограммдап тартат көтөрө албай каласың го. Шундай жаман сөздү аралаштырып оозун толтуруп берет, каякка ыргытышың билбей каласың. Ошо менен тең болуп жашап каласың да. Ошого гана арыз жашап каласың. Ошон үчүн сөгүнүүнү, урууну, урушууну, карганууну токтотуш керек. Сиз кандай энесиз?